урматтуу депутаттар, урматтуу талапкерлер. Эми жашырганда эмне? Мисалы, жанатан бери жогору жактан көрсөтмө болду деп бир фамилиянын атын атап атасыңар. Эми парламентке кичине мамилени өзгөрткүлө да. Премьер-министрди шайлап атсак бир жөн, каржы министрин шайлап атсак бир жөн. Ошондо дагы киришсеңер жарашат. Эми бир телеканалдын байкоочу кеңешинин төрагасы дагы эмес. Ошонун бир мүчөсүн шайлап атсак парламентке, ошого дагы көрсөтмө бересиңерби? Эми кичине парламенттин дагы мындай өзүнүн кадыр баркын, коомчулук арасындагы биз дагы эртең сынга калышы мүмкүн да. Азыр эле бир адамды өткөрдүңөр, эң көп добуш алган адамды эмес, эми кайра башка адамды шайлап койсок, биз кандай болобуз? Анысы да күндө сынга кабылып атабыз. Мындай сын дагы күчөйт да. Ошон үчүн мына өкмөт тараптан болобу, бийликтин кайсы бутагы тарабынан болбосун, мындай орусча айтканда ниже плинтуса деп коет. Байкоочу кеңештин бир мүчөсү эмнени өзгөртө алат? Ал чыркырап күрөшүшү мүмкүн, коомдук пикир жазышы мүмкүн. Бирок экономиканы же саясий нукту буруп сала албайт да. Бирок ошого дагы киришип атсаңар, бул шерменде да эми, койгула да эми парламенттин депутаттарын мынчалык мазактабагыла силер. Ошон үчүн азыр келип баланчаны шайлап кой деген көрсөтмө же көрсөтүү болбосун. Эгерде бирөө азыр ушул жерден келип айтса, азыр трибунага чыгып айтабыз. Баланчаны шайлага деп коркутуп атат. Экинчиден мына өткөн адам жакында жаңы директор шайлоо болот 1-2 айдын ичинде. Ошондо дагы мындай бир адилеттүүлүккө ыктаган чынчыл жалпы коомдун коомдук пикир менен эсептеше турган жаңы жетекчини шайлаганга силерде мындай көбүрөөк укук бар, мүмкүнчүлүк бар. Азыр көпчүлүк ишенбей атпайбы? Жалгыз болсоңор дагы, кимиңер өтсөңөр дагы. Ошол жакта чындык үчүн, адилеттүүлүк үчүн күрөштү уланта бериш керек. Башында силердин үстүңөрдөн күлүшү мүмкүн, кийин эсептешет, бир күнү жеңилип берет. Ошон үчүн барыңарга ишиңерге ийгилик.